Асель Кадырбекова талкууга алынган видео үчүн кечирим сурады. ГИФ оюну үчүн жарнамалык видео тартып сынга кабылган ырчы Асель Кадырбекова кечирим сурады. Учурда чет өлкөдө эс алып жүргөн ырчы социалдык тармактагы баракчасы аркылуу окурмандарына, күйөрмандарына кайрылып, адамдардан гумандуу болушун сураган. Айтымында видеодогу жаныбарларды өз көзүм менен көргөн эмес. Мен кимдир бирөөнү кыйнап, эзип өлтүрүп жаткандай жазыптырсыңар. Мен видеого тартылып кетип калгам. Кийинчерээк даяр болгон видеону алгам деген ал. Мындан тышкары Асель Кадырбекова эмнеге сириктер менен ушундай активдүү көрүшпөйсүңөр деген суроону окурмандарга узаткан. Силер эч кандай кыйынчылыксыз эле асылып ташыргыта турган адамды таап алдыңар. Бул акмактык. Эгер силер жаныбарлардын коргоочулары болсоңор, менин дарегиме эмес сирктерге, зоопарктарга жазгыла деп кошумчалаган. Билдирүүсүнүн соңунда Асель айым видео үчүн өзүнүн ГИФ оюнун уюштуруучуларынын атынан баарынан кечирим сурай турганын айткан. Белгилей кетсек, Асель Кадырбекова өздүк ГИФ оюнун уюштуруп Баш байгеге Range Rover үлгүсүндөгү автоунаа коюлганын жар салууда. Оюндун видеосу социалдык тармактарга жүктөөлөрү менен коомчулукка чоң нааразычылык жаратты. Маалымат Булак Супер KG. Назира Айтбекова бул эрсиз катын эрин эптей албай дешип, баарына белгилүү болгон актриса алып баруучу Назира Айтбекова өзүнүн жеке баракчасына жаңы пост жазып чыкты. Бул эрсиз катын эрин эптей албай дешип, бул сөздөр аябай оскорбительный сөз деп атышат го эге бири. Бирок бул нерсе катуу тийбейт деле экен. Мага таразама салып көрсөм, бул факты да, далил сөз эптей албаганым ырас, эримдин жок экени да ырас. Ымдаганга эле ычкырымды бошото бербегеним үчүн шерменде жана башка сөздөрү да катуу тийбейт экен. Кайып өтөт, анткени мага тиешелүү эмес экенин билем. Үстүмө кандай жугунду куйсаң таарынам, ойлонуп атам. Менимче көкүрөгүңдүн жарасы комплекси бар адам гана таарынбаса, өзүн сүйгөн, өзүн тааныган адам таарынбаса керек. Бизде баланы башка көзгө койгулап, мээң жок, көкмө, келе со, акмак, карачы элдин баласын деп басынтып, ор тепкиге алып, жан дүйнөсүнө эч кимсиң деген түшүнүктү салып чоңойтушат. Азыркы заманбап жаштар эмес, бирок улуу муңда көп кездештирсе болот. Ар бир кемчилиги тоодой көрүнүп, ичинен кемирип атып, кемсинтип атып, жарадар жан дүйнөсүнөн майып адам пайда болот. Алар бирөөнү кемсинтип, сөгүп, сабап рахат алат. Өзүн маанилүү сезет, бирөөгө үстөмдүк кылуу менен үстүнө чыгат. Колу буту мунжу адамды жаман көрбөйсүн, коомдон бөлүп салбайсың, же эмнеге мунжусуң деп таарынбайсың. Кандай болсо ошондой кабыл аласың. Мээси жагынан мунжуну деле ошондой кабыл аласың да, эмнеге мээң бөксө деп таарынмак белең. Демек бала чагындагы жаралары бар экен деп коесуң ичиңден. Болду. Зомбулук эмнеге көп дейсиң. Жан дүйнөсү жарадар адам көп анткени. Сезимдерин билдирген, оюн ачык айткандардан корккону көп. Психологко барыш, өзүн тааныш, уят нерсе деп түшүнгөнү көп. Баланы туура тарбиялаш керек дейсиңер. Баланын балекетин аласыңбы? Өзүңдү биринчи тарбиялап ал да, өзүң тарбия көрбөсөң, балекетти көргөзөсүңбү? Жан дүйнөң тынч, бактылуу болсоң, бала автоматтык түрдө ошону жан дүйнөсүндө чагылдырып алат. Бала менен киндик аркылуу туташып, анткени ошон үчүн кара жандарым, баарыңарга сүйүү жөнөтүп жатам. Мен да өзүмдү оңдоонун жолундамын. Акыркы жылдары көз карашымды өзгөртүүдөмүн, бирок өдөсүнө чыга элек. Мен айыктыра турчу менин дагы жараларым бар. Бирок жок дегенде жек көргөндөргө сүйүү жөнөтүп, кечире билгенге кудуретим жетүүдө. Бул мени кубандырат деп жазып чыкты. Маалымат Булак Аргумент KG. Чолпон, жаңы жылды кандай тосуп алдың? Кыш мезгили жагабы? Жаңы жыл мен үчүн жакындарым менен кубанып тосуп алган майрам. Кандай маанилүү иштерибиз болсо дагы 31 декабрда сааттын жебеси 12-ни көрсөткөндө жаңы жылды жакындарыбыз менен тосуп алабыз. Саат 2-3 соң гана досторубуз менен жолукканга чыгабыз. Мен үчүн ар бир мезгилдин унутулгус керемет ирмемдери бар. Кышында жай болсо деп, жайында кыш болсо деп күтө бербейм. Ар бир мезгилдин жакшы көз ирмемдерин сезгенге аракет кылам. Кышында спорт түрлөрү менен активдүү машыгып, коньки лыжа тээп жетишип калуу керек. Өткөн жыл чыгармачылыгым үчүн кандай жылдардан болду? Жакшы жылдардан болду. Эң негизгиси ырларым, угармандарымдын, күйөрмандарымдын жүрөгүнө жетти. Муну кайдан билесиз?
ар бир телерадиолордо ырчыларга номинация берип жатышат. Бирок негизгиси бул YouTube, Instagramдагы кароолор жана элдин пикирлери болуп саналат. Биздин ырлар чындап угармандарга жетип жатканы ошол. YouTube'дагы кароолордон билсек болот. Өткөн жыл мен үчүн абдан ийгиликтүү болду. Экрим хитке айланып элге таанылды. Нон-стоп бөлүнүп кеттиңер. Жеке иштөө кандай экен? Жеке ырдаганыма 2 жылга айланды. Көнүп да калдым. Өзүмө дагы жагып баштады. Чыгармачылыгымды толугу менен чоң жоопкерчилик сездим. Айланаңдын баары сенден көз каранды болуп турганын баамдап туясың. Команда мыкты, быйыл да буйруса көптөгөн ийгиликтерге жеткенге аракет жасайм. Эми жеке жашоого токтоло кетсек, тоюңа качан күбө болуп калар экенбиз. Мындай бактылуу күндүн эртегечи жок. Мен сүйгөн адам жашоомдо пайда болгондо сөзсүз түрдө элим менен бөлүшөм, кабарлайм. Маалымат Булакназарыңыз KG.